2021 жыл жыйынтыкталарына саналуу күндөр калды. Бүгүн 24 декабрда жаңы 2022 жылдын босогосунда Аксы районунун Коштөбө айыл аймагында калтын социалдык өнүгүүсүнө салым кошкон инсандарга ардактуу атуу наамдары ыйгарылды. Алардын катарында медицина кызматкерлери, агартуу тармагында иштегендер, ошондой эле Афган согушунун катышуучулары бар. Ардактуу атуу алган инсандарыбызды бир куттап коелу. Ден соолуктарыңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, эл үчүн кызмат кылыңыздар. Мындан сырткары спорттогу жетишкен ийгиликтери үчүн күрөштүн кыргыз күрөш түрү боюнча оор салмактагы балбан Мухтар Калыбек уулуна Татарстанда болуп өткөн күрөш боюнча биринчиликте 3-чү орунду жеңип алган үчүн Коштөбө айылдык кеңешинин депутаттарынын чечими менен Коштөбө айыл аймагынын ардак грамотасы тапшырылып, 30 000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. Ошондой эле балбандын төшүнө медаль тагылды. Кыргыздын салтын улай ак калпак кийгизилип, чапан жаап, сый көрсөтүлдү. Соңунда таланттуу жаштардын концерттик программасы тартууланды. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, Жалал Абад облусу.